Assalamu алейкум достор. Кумтур алтын кени боюнча көп суроолор келип атат. Бирдеке деп койбойсуңбу? Ушундай Кыргызстандын пайдасына чечилиптир, Кыргызстандыкы болду, эми биз байып кетебизби, эмне болуп кетебиз деген суроолор келип атат. Ошого мен жооп айтып коеюн. Урматтуу туугандар, Кумтур мындай абдан саясатташтырылган. Ал саясаттын аркасы менен популизм идеялар менен Садыр Жапаров дагы президент болуп дайындалды. Бизде эми дайындалды дегенибиз туура болот го, анткени мен көбүн эсе ойлойм, ошол Садыр Жапаровдун бийликке келишине көбүн эсе ошол Центера Голдтун ошол башчылары кызыктар болчу. Эмне үчүн? Анткени мурунку контракт боюнча Центера Голд ошол азыркы жанагы хвостохранилище, улуу-зат, мөңгүлөр дегеле койчу, баардык экологиялык катастрофалардын баарын алдын алып, ошол улуу-заттардын баарын кандайдыр бир жолго салыш керек болчу. Тилекке каршы азыркы национализация деп улутташтырдык деген менен ал контракттын баары жокко чыкты. Центера Голд ошол кетире турган миллиарддаган каражаттардын баарын сарптаганын ордуна өздөрүнө алып калды да. Мен ошон үчүн көбүнчө айтам, Центера Кыргызстандын эли эмес, доконцаштиктер эмес, көбүнө ошо Центера Голд өзү кызыктар болчу. Ушундай бир популист бийликке келип, Кумтөрдү национализация кылабыз деп, анан бизге акырын өткөрүп берип коюп, өзү акырын акчанын баарын жыйнап алып кетип калмай деген нерсе бар болчу. Тилекке каршы ошол нерсе ошолордун планы менен ишке ашты. Ал Центера Голдтун менеджерлер дүйнөлүк уровендеги абдан күчтүү менеджерлер. Алар эч качан уттурбайт, кандай күндө да уттурбайт. Алар ушул популист саясаттын келиши менен колдонуп, ошол мейли силерге улутташтырып бердик деп туруп эле, ошол кылчу кийин 10 жыл, 20 жылга ошол миллиондогон долларлар жыл сайын бөлүнө турган акчалардын баардыгын өздөрүнө үнөмдөп калышты. Тилекке каршы мен айтып кетмекчи элем, азыркы ошол мактанып аткан адамдардын баардыгына келечекте анын баардыгы Кудай буйрса мындай акыйкаттуу бийлик орногондо баардыгыңардын ошол кылган кылмышыңардын баардыгы ачыкталат. Анын баардыгы иликтенет. Силер ошол Кыргызстандын экологиялык, тарыхый абалына доо келтиргениңер үчүн жооп бересиңер. Бириңде калбай жооп бересиңер. Ошон үчүн достор, силерге да кайрылып кетмекчи элем. Мурунку контрактты, азыркы контрактты баардыгын карап көрүп, азыркы экологиялык катастрофаны эске алып, кичине мындай ой жүгүртсөңөр жакшы болмок, жөн эле айкайлай бербей. Рахмат.